Счетчиктерди алып, кредиттерди алып, коюп туруп пилоттуу вариантта коюп атасыздар да 2 жылдан эле кайта алмаштыруу иштерин жүргүзүп атасыздар да. Эми бул деле мамлекет үчүн ашыкча чыгым да. Счетчикти предлагать эткен компанияларга биз пилотный проект деп өзүнүн эсебинен койдуруп атабыз. Мисалы, акыркы пилотный проект бул 240 счетчикти койгон Балыкчы шаарына. Бул Өзбектин электроаппарат деген компаниясы бүгүнкү күндө 98,3% бизге информация берип атат. Бу Бишкекте центрыбызга. Калгандарын баягы пилотный проектке койгондорго биз акча төлөбөйбүз. Счетчиктерди азыр алсак 25 жылга чейин срок эксплуатация деп коюп атабыз. 8 жылда бир жолу проверка кылабыз деп. Ошондой требованияларды коюп атабыз да. Ак Тилекчи районунда, Ош шаарында 2 жыл мурун коюлган, ошо сиз айтып аткан акылдуу счетчик бүгүнкү күндө алмаштырып атат, жаңы коюп кетишти. Эми бул мен бир жерде айтып атам, башка жерде да болбосун дегенде башкача чыгым боло бербесе. Рахмат. Бизде азыр ал счетчиктерди баары алганыбыз менен мындай проект боюнча, банктын проектиси боюнча ошол Ош шаары, анан Ысык-Көл каралганда Восток Электро, Ош Электро менен. Ал бул проект боюнча кетип атат. Бирок алынган 2 жыл мурун коюлган счетчиктердин баары бизде азыр кайра жана өзүңүз айтып аткандай жаңы конуштарга барып колдонобуз. Анын срогу өтө элек. Ротация деп атпайбызбы? Кесиптешим туура айтты. Кээ бирки баягы адистерибиз кыйналып атат да. Анан барганда баягы кошумча чыгымдарын берип атпайсыздарбы? Берилет да, туурабы? Ошолорду чындап эле адистерди калтырып эле жетекчилерин ротация кылып туруп, ошолорго берилип аткан чыгымдарды адистерге берсеңиздер, балким жакшыраак иштей биле дейм да. Мындайча айтканда, квартирный маселеси эле бир 15 миллион тегерегинде болот экен. Анан жана переезд мереесине бир 60 миллионго чейин акча кетип калат экен. Анын баарын карап чыктык, эсептеп бизге ротация кылган мындайча экономически невыгодно экен да. Анан бул биринчиден, экинчиден ошол жердеги сетти түшүнгөн үчүн бир райондун начальник иреси ошол райондун сетин түшүнгүчө эле 2 жыл өтүп кетет. Бизге диспетчерди даярдаганга эле 6 ай убакыт өтөт. Ошон үчүн азыр биз ошондой тыянакка келдик. Баарын өзүнүн ордуна, же болбосо ошол жердеги өзүнүн райондун ичинде иштеп аткан биздин специалисттерден эле коелу деп. Туура, ошо чыгымдарын эле ошо адистерге берип койсоңуздар жакшыраак иштемек деген ойдомун. Рахмат. Кийинки суроом бул сизге чейин министрдин алып барып жаткан ишин сиз улантасызбы? Же өзгөртүүлөр кыласызбы? Жок, проекттер боюнча айтып атасыз да. Сөзсүз түрдө улантылат ал проекттер. Эми ал бул деген биздин кыргыз элине керектүү проекттер болгон, аны токтотпойбуз, улантып эле келе атабыз.